Туракчайдын мурдагы ээси кайрадан үйдү талашып жатат деген арыз менен Багыш айыл өкмөтүнүн тургуну регион телеканалына кайрылды. Сузак районунун тургуну Эрмекбай Кошалиевдин апасы октябрь айынан 20 жыл мурун үй сатып алган. Эрмекбайдын апасы каза болуп калганына байланыштуу үй мурас болуп калган. Деген менен акыркы 2 жылдан бери бул үйдү баштапкы ээси талашып келет. 20-жылдын акырынан бери талашып атат да, жок жерден чыгып калып эле талашып атат. О сатканда 2098-жылы оларга сатып берген. Анан ал каякта жүргөн эч ким билбейт. Анан бизге келгени 20 жылы акырында келди да, ошо кишини көрүп калдым да. Ошо Абдыкапар Исмаилов. Ошо киши эми бошоттуп эле ошентип биз менен тырмышып келет. Абдыкапар Исмаилов үйдү 1998 жылы алгач Дайырбек Эркуловго саткан. 4 жылдан кийин тагыраагы 2002 жылы Кошалиев үйдү сатып алган. Деген менен Исмаилов бул маселелер боюнча облустук сотко кайрылып, үйдү кайтарып алууну көздөгөн. Ал арада Туракчайга кызыл китеп жасатып, башкаларга сатып жибергендиги айтылууда. 2 неделя болуп калды, по-моему. Анан ошо булар мени карап тур деген да үйдү. Анан карасам эле бирөөлөр жүрөт. Анан мен чыгып, силер кимсиңер десем, биз бул үйдүн ээси болобуз, жаңы сатып алганбыз деди. Бул үй спорный үй, азыр сот болуп атат. Кандай силер сатып алдыңар деп ошентсем, мага кызыл китепти көрсөттү да, сатып алдык, мына сатып алганыбыз анык деп. Анан биз сотко барып жүргөндө, бул кызыл китепти бул жасатып алган. Бул киши жасатып алган китепти неме деген. Пока недействительный болуп турсун деп неме кылган да эми дегенде, ошондой болгон десем, биз через нотариус текшердик, бул оригинал деди да. Үйдүн эскилиги жетип, айыл элинин көмөгү менен жаңы там салынган. Исмаилов жана Эркуловдун тил каттарынын негизинде үйдү алганы менен Кошалиев үйдү өзүнө каттатпаган. Былтыркы жылы Багыш айыл өкмөтүнүн токтому менен талаштагы үйдүн жер участогу Эрмекбай Кошалиевдин жеке менчигине өткөрүлгөн. Туугандарынын айтуусу боюнча ал качып кеткен бойдон келбей жүргөндүктөн документ иштери кечеңдеген. Учурда талаштагы үй боюнча соттук процесстерге Эрмекбайдын кошуналары күбө катары өтүп жатыптыр. Аны эл журтун бардыгы билет. Бул киши жок болуп кеткен. Ошондон кийин жок болуп кеткен. 2 жылдан бери, былтырдан бери пайдада. Колунда кызыл документ бар. Госрегистр, бирок өкмөттүн токтому жок. Биринчи местный власттын токтому керек, жер сеники деген. Анан бу жерде азыр госрегистр күнөөлүү. Эмнеге кызыл китеп берген? Каяктан токтому жок деп ойлойм да мен. Анан азыр райондо жанагы бир эже сот дагы башталды, бир эже ачып атат. Облус соттун чечимин карабай, кайтып район сот иш баштап атат да, şu нерсеге. Бул мага да кирген, мага да кирип мен госактым бар, ал жердин ээси менмин деп айтып делген. Но бирок мен өзүм көзүм менен анын колундагы госрегистр тарабынан берген госактыны көргөн эмесмин. Но бирок өзү айтып делген. Да, действительно, госакты алыш үчүн биринчи документация бул айыл өкмөттөн чыгат. Ушул жерде учеттун, көчөсүн, анусын карап, анан бир токтом берет. Ошол токтомдун негизинде кадастр госакты берет. 20-жылы мен иштеген эмесмин. Алдым деп атат. Айыл өкмөттөн алды токтомду, госрегистр алынысы бар же жок кылып берди. Мен ал жөнүндө маалыматым жок. Бул иш боюнча Кошалиев Жалал Абад облустук сотуна арыз менен кайрылган. Ал Дайырбек Эркулов менен сатып алуу жана сатуу келишимин анык деп таап берүү жөнүндөгү доо арызын убактылуу өндүрүштөн токтотуп берүү боюнча өтүнүч келтирген. Соттун аныктамасы менен бул жарандык иш токтотулуп, үй камактан чыгарылган. Жалал Абад областынын административдик сотунун 26 апрель 2021 жылдагы аныктамасы менен административдик доогер макул болбой апелляциялык даттануу менен Жалал Абад областык сотуна кайрылган. Жалал Абад областык сотунун 14 июль 2021 жылдагы аныктамасы менен административдик доогердин апелляциялык жеке даттануудан чакыртып алуу жөнүндөгү өтүнүчү канааттандырылып, Жалал Абад областык административдик сотунун 26 апрель 2021 жылдагы аныктамасына карата административдик доогердин апелляциялык жеке даттануусунун негизинде административдик иш өндүрүштөн токтотулган. Азамат Исмаилов менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Себеби ал буга чейин карылар үйүндө жашап жүргөнү жана андан акыркы жолу былтыркы жылы кетип калгандыгы айтылды. Регион телеканалы экинчи тараптын пикирин эфир аркылуу чагылдырууга даяр. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.